урматтуу көрөрмандар, келечек кубогунда чечүүчү беттештерге убакыт келип жетти. Жарым финалдык беттеш мында жаш дарыгерлер жана жаш мамлекеттик кызматкерлер командасы ортосунда беттеш күтүп турат. Алдыда бүйүр кызыткан беттеш болот, себеби дегенде бул беттештин жыйынтыгы менен биринчи финалга жолдомо алган команда дагы белгилүү болот. Анда эмесе кызыл формачан команда бул жаш дарыгерлер жана ак түстөгү формачандар бул мамлекеттик кызматкерлер командалары. Эки команда тең азыр беттешке чыгуу үчүн даяр. Акыркы даярдыктарды көрүшүүдө албетте мындай беттештерде дем берип бири-бирине кубаттап турушу керек. Мына дал ушундай жөрөлдөр менен мына эмесе жаш дарыгерлер командасы талаага чыгышты. Ал эми мамлекеттик кызматкерлер бири-бирине жакшы сөздөрдү айтып, дем берип, мына эми беттешке чыгууга даяр. Анда эмесе эки команданын тең толук курамы менен тааныштырып өтөйүн, себеби дегенде бул эки команда жарым финалдык беттешке плей-оффко чыккан командалар. Мамлекеттик кызматкерлерде 7-чи катар саны менен Азамат Жаманкулов, бул маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министри. 4-чи катар саны менен Султан Тойбаев, спорт департаментиндеги кызматкер. 10-чы катар саны менен Нурадил Баясов, инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча агенттиктин директору. 6-чы катар менен Сайызбек Надырбеков, бул министрдин орун басары, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин албетте. Ошондой эле Санжар Боркоев 8-чы катар саны менен, 9-чы катар саны менен Эрбол Султанбаев, бул президенттин маалымат катчысы. 11-чи катар саны менен Вячеслав Пак, бул президенттик администрациянын бөлүм башчысынын орун басары. 12-чи катар саны менен Жалын Женалиев, бул президенттик администрациянын башкы эксперти. 3-чү катар саны менен Нурбек Азизхан уулу, протокол кызматынын начальниги. 2-чи катар саны менен Адлет Абдылдаев, Бишкек СЭЗ директорунун кеңешчиси жана 1-чи катар саны менен Дарбазада Азат Сагынов, тазалык муниципалдык ишканасынын директору. Дароо беттеште мамлекеттик кызматкерлер чабуулга өтүп жатышат. Биринчи бурчтан чыгарып берүү орун алат. Бул стандартка алгандай жыйынтык менен жыйынтыкталат, албетте сокку менен жана кайрадан бурчтан чыгарып берүү. 10-чы катар саны менен бул Нурадил Баясов катуу жаракат алып качты. Эки футболчу тең, бул эми спорт албетте мындай абалдарга контакттык же болбосо бири-бири менен тийишкен дейбизби, ушундай абалдары көп спорт болуп саналат, андыктан андай учурлар дагы жок эмес. Жаш дарыгерлердин курамы менен тааныштырып өтөйүн. 1-чи катар саны менен Дарбазада Аскат Рысов, 4-чы катар саны менен Атабек Кудайбердиев, 6-чы Азат Мырзай Ибраимов, 10-чы катар саны менен Илимбек Жумабеков, 8-чы Элмирбек Кабылбеков, 12-чы Нуржегит Калиев, 2-чы Таалайбек Шералиев, 9-чы Мирлан Кубанычбеков, 5-чы Шакыржан Абдрахманов, 11-чы Бексултан Сатыбалдиев, 3-чы катар саны менен Азамат Саматбек уулу жана 7-чы Улукбек Кулбаев. Бул жерде сокку узатылды жана дарбазанын мамысына тийди. Дарыгерлерде дагы бир чабуулуу сокку узатылды. Бирок дарбазачы өз ордунда. Мамлекеттик кызматкерлер бул чабуулга дагы өздөрү жооп берүүгө даяр жана дароо бул жерден эреже бузулду. Бул стандарттык абал кандай ишке ашат көрө турабыз. Калсын ышкырыгы жана сокку узатылды. Коргонуучулар өз ордунда жана кайрадан жаңы чабуулун кызыл түстөгү формачан дарыгерлер баштайт. Эч шашылбайт жана мына сол капталдан кирип баруу. 8-чи катар саны менен бул чабуулчу Элмирбек Кабылбеков азыр жерден оң капталга чыгарганда өзүнүн өнөктөшүн таба турган болсо мыкты чабууланмак, бирок сокку узатууга жетишпей калды. Ауттан дарыгерлер мыкты пас. Кайрадан чабууланат. Ошол эле Элмирбек Кабылбеков 8-чи катар саны менен бул дарыгерлер командасынын башкы кыймылдаткычы боло турган оюнчу экен.
Мамлекеттик кызматкерлер топту атаандашына берип өздөрү контр чабуулду күтүп жатышат. Онунчу катар сан менен бул оюнчу Элимбек Жумабеков. Кайрадан Кабылбеков, Элмирбек өзү жазгырып барат, талан ортон коюлган сокку жана дарбаза мамысынын үстүңкү жагына тийип өттү. Албетте абдан бир кооптуу чабуул ишке ашкан. Бирок бир аз таамай боло турган болсо, албетте биринчи голдун сүрөтү тартылып калмак. Азизхан уулу оң капталда өзүн сунуштап жатат. Кайрадан сол капталдан оң капталга өтүп, талаанын бардык жагында өзүн көрсөтүп жаткан маалы. Талаан ортоңку бөлүгүнөн кирип барган жана сокку узатылды, бирок таамай болгон жок бул жерде. 9-катар сан менен Мирлан Кубанычбеков мыкты корпусту койду дагы, өзү сокку узаткан жана дарбазачы өз ордунда болду. Мирлан кайрадан мына пас чыгарды жана бул жерден дагы гол жок. Дарбазачы жаракат алып калган өңдөнөт. Азат Сагынов турушу керек, себеби дегенде эгерде эле жаракат алып оюнду уланта албай калган болсо, албетте мамлекеттик кызматкерлерге абдан оор болот. Мына эми беттешти уланса болот. Алыска чыгарып берилген пас Азизхан уулу бул топко жеткен жок. Мыкты чыгарып берген топ жана аз жерден Шахиржан Абдрахманов беттешти өзгөртүүгө жетишкен болчу. Азизхан уулу бул жерде эрежени бузду. Эми айып соккудан дарыгерлер командасы. Азырынча эсеп 0-0. Бул жерде эмне болуп атат? Жок, топ жаш мамлекеттик кызматкерлердин карамагында. Алыска узатылган пас таамай болгон жок. Мирлан Кубанычбеков бул жерден талаан ортоңку бөлүгүндө мыкты финттерди жасап, кээ болсоңор менден топту алып көргүлө дегендей таризде калтырды. Талаан ортоңку бөлүгүнөн бир эмес 2 оюнчу менен алдашып жатканын көрүп алдык. Мына дайбир кооптуу абал. Бүгүн топ дарбазага киреби? Дал ушул негизги суроо болот, себеби дегенде кайрадан дарыгерлердин чабуулу таамай болгон жок. Эми дайбир сокку Азат Сагынов. Мына эмесе мыкты сейф. Неченчи сейф? Бул жерде топ кимде? Мамлекеттик кызматкерлердин карамагында. Чыгарып берилген топ, мындай пастар албетте дарбазачынын карамагында гана калат. Мыкты алда өтүү жана сокку кайрадан Азат Сагынов. Бул жерде 10-катар сан менен Элимбек Жумабеков мыкты жазгырып өткөн бир оюнчуну жана аз жерден калды. Аз жерден бир аз кубаттуу же таамайраак сокку узата турган болсо, албетте эсеп саны ачылмак. Чыгарып берилген топ кайрадан мамлекеттик кызматкерлер топту жоготту. Мирлан Кубанычбеков топту өнөктөшүнө чыгарды. Бул жерде гол киргизиш керек. Жок ага. Дарыгерлер бүгүн гол киргизе алабы? Эгерде ушундайлар мына эми гол. Эми гана гол кирди. 5-катар сан менен Шахиржан Абдрахманов. Шахиржан. Бир күн бою бул кубок уланып жатат. Футбол оюнчулары дагы бир аз чалыгып калгандай. Бул өзгөчө мамлекеттик кызматкерлердин курамындагы оюнчуларына. Себеби дегенде биринчи турдук оюндагы ойногон калгындагы команда эмес. Бул беттеш дагы оор жүрүүдө алар үчүн. Чабуулдардын артынан чабуул
жүрүп жаткан амал. Эмеси бул жерден мамлекеттик кызматкерлердин оюнчусу 10 катар сан менен Нурадил Баясов. Эки 10 катар сандагы оюнчулардын тиреши Нурадил Баясовдун пайдасында болду. Оң капталды караш керек. Эми гана ачылды сокку. Эмне үчүн мындай соккуду атты Мирлан Кубанычбеков. Бул жерде мыкты пас жана гол. 2-0 дарыгерлердин пайдасына. Байкадыңыздар да Мирлан Кубанычбек курамы менен түгүл Суперлигада дагы ойноп коюшу да мүмкүн. Мирлан Кубанычбеков кайрадан мыкты пас жана сокку. Азат Сагыновдун аракети менен гана эсеп 2-0 гана болууда. Себеби дегенде дарыгерлер башкача деңгээлдеги футзалды көрсөтүүдө бул жерде. Албетте финалга чыга турган командалардын башкы фаворити болуп жатат азыркы учурда. Эсеп сандары 2-0. Бирок футзалда билебиз, кичине абалдардан дагы голдор кирип кетиши дагы толук мүмкүн. Андыктан албетте мамлекеттик кызматкерлерде толук мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн чабуулдарды жана соккуларды күчөтүшү керек. Мына жаңы электиндей жоготуулар бул талаан ортоңку бөлүгүндө болууда. Кайрадан контр чабуулга дарыгерлердин командасы. Сокку узатылабы бул чабуулда? Жок, көп убакыт бою топту өзүнө алып алды. Эми гана чыгарып берген пас. Азат Сагынов кайрадан сактап кетти. Бул жерде эмне болду? Ооба, кызматкерлердин пайдасына аут. Уламдан улам, ауттан аут кылып, дарбазага чейин акырындан жакындап келе жатышат. Айыскан уулу эми эптеп бир нерсе жаратыш керек. Дегенде ой 3-0. Нурадил Нурбек Азизхан уулуга дагы бул ката тиешелүү. Себеби дегенде бир оюнчу менен өзү жалгыз чыгып алган болчу дагы. Финалдык ышкырык биринчи тайм аягына келди. Эсеп сандары 3-0 дарыгерлердин пайдасына. Oyunun ikinci bölümü. Келечек кубогунун биринчи жарым финалдык оюнунун экинчи таймы башталды. Дарыгерлер мамлекеттик кызматкерлерге каршы кызыл түстөгү формачан бул дарыгерлер командасы, ал эми ак түстөгү формачан бул албетте мамлекеттик кызматкерлер. Биринчи таймдын жыйынтыгы менен эсеп сандары 3-0 бойдон дарыгерлердин пайдасына. Эми экинчи таймда дагы дарыгерлер чабуулдарын улантып жатышкан мал, эч кандай коргонууга өтүү деген тактика жок. Бир гана чабуул артынан чабуул коюп жатат. Мыкты чыгарып берилген пасы бул жерде бир аз ылдамдыгын кошкондо албетте эсеп сандары өзгөрмөк. 11-чи катар сан менен бул Бексултан Сатыбалдиев. Сол канатка чыгарып берилген пас жана кайрадан коргонуудан жаңы чабуулга өтүш керек. Бул жерде кайра эле 11-чи катар сандагы оюнчу Бексултан Сатыбалдиевди коргоочулар умутта калтырганбы айтор. Өзү гана жалгыз болчу айып аянтчасында
Сокку бир аз тамайраак болгондо балким мыкты чабуул уюшмак. Дарыгерлердин карамагында топ азырынча дагы деле мамлекеттик кызматкерлер экинчи таймда кандай тактика менен чыкты? Эсепти теңеш керекпи же кайрадан коргонууда ойнобу? Кайрадан сокку, кайрадан Сатыбалдиев, кайрадан тамай эмес. Эрбол Султанбаевге чыгарган пас бир аз тамайраак болгондо. Президенттин маалымат катчысы өзү жалгыз чабуулда экен, буга 9-катар саны дагы айтып турат дегендей. 6-катар сан менен ага Сайызбек Надырбеков, министрдин маалымат маданият жана спорт министрлигинин орун басары. Бирок бул оюнда дарыгерлер мыкты аракеттерин жасашууда. Султан Тойбаев 4-катар сан менен топту алдыга алып жүрүш жасаган болчу, бирок бул жерден дагы жаза басты. Кайрадан дарыгерлер чабуулда. Бул жерден сокку uzatsa болмок, бирок эмне кылды? Пас тамай болбой калды. Стандарттык абал, балким кызматкерлер бир нерсе ойлоп табат. Султан Тойбаев сокку uzatты, бирок мындай сокку менен албетте дарбазачыга гол киргизүү абдан оор. Сайызбек Надырбеков дагы бул арада сокку жасады. Эч шашылбайт. Кызыл түстөгү формачан команда. Эми гана сокку жасалды, бирок Азат Сагынов өз ордунда. Оюндун ыргагы албетте биринчи таймдагыдай эмес. Балким эки команда тең алмашууларды жасаганбы, эми гана дарыгерлер алмашууну жасады. Кайрадан топто дал ушул команда. Мыкты чабуулга чыгып кетүүгө аракет бар. Оң канаттан пас чыгарыш керек ооба. Бул жерден эреже бузулган жок, жана аут болуп калды. Эми гана пас чыгарды. Дарбазачы дагы оюнга кошулууда, жана анын соккусу. Албетте бул дарбазачынын Бекболот Акматалиевди көп көргөн дарбазачы болушу мүмкүн. Себеби дегенде Суперлигадагы эң бомбардир дарбазачы деп дал ушул Акматалиевди айтып келебиз. Мурас командасынын дарбазачысы, улуттук құрама команданын да дарбазачысы. Футзал боюнча албетте. Эми гана кайрадан талаага бул биринчи катар сан менен дарбазачы Аскат Рысов. Сокку жана бурчтан чыгарып берүү орун алат. Мыкты кирип барат жана гол. Эсеп сандары кайрадан өзгөрдү. Дарыгерлер командасы бүгүн эч кандай алдан токтотпой өтүп сегинчи катар сан менен кайрадан кирип барат. Дарыгерлер командасы мыкты чабуулга. Бул жерден эсеп сандарын өзгөртүш керек. Эрбол Султанбаев бир аз тамай болбой калды. Бош дарбазага узатылган топтагы тамай болгон жок. Мыкты жазгырып өтүү. Азырден эки ойунчуну өтүп кете баштады. Эми гана ауттан чыгарып берген пас жана сокку бурчтан чыгарып берүү. Эрбол Султанбаев чабуулда өзү жалгыз. Кайрадан ага чыгарып берген пас тамай болгон жок. Дарыгерлер өз чабуулун уюштурууга аракет жасашкан, бирок ишке ашкан жок.
Оң канатка мыкты пас бул жерден сокку узатса болот. Жана сокку Вячеслав Пак. Сокку узаткан жана Асхат Рысов өз ордунда. Бул жерде бурчтан чыгарып берүү өз мыкты жагынан уланган жок. Эгер деле эсеп сандары ушундай болуп дарыгерлер жеңе турган болсо, келечек кубогунун финалына жолдомо алган команда болот. Бул жерде мыкты аракет жана сокку таамай болбой калды. Эреже бузуу. Сайызбек Надырбеков топ менен сол канаттан чабуулду уюштурат. Эч шашылган жок, кайрадан артка чыгарылган пас. Бул жерден алсын ышкыры жаңырды да эреже бузуу. Бул жерден оңой эле топту жоготуп коюшууда. Дарыгерлер дароо бир пас менен чабуулга чыгып кетишүүдө. Бул эми эки команда тең бул эсепте макул болгондой элес калтырууда. Мирлан Кубанычбеков биринчи таймда мыкты оюнду жүргүздү. Бир катар голдорду дагы өзү уюштурду. Жаңылбасам 3 ою голго дагы өзүнүн тиешеси бар. Кайрадан чабуул жана сокку. Мыкты чыгарып берген пас. Сокку бул жерде дарбаза мамысынан тийип калды. Бирден менен уюштурулган чабуул болчу. Бардыгы бат-баттан бири-бирине пас чыгарышкан дагы, дароо сокку узата турган позициядагы чабуулчуга пас чыгарылды жана анын соккусу таамай болбой калды. Комбинация мыкты болгон албетте. Мамлекеттик кызматкерлердин оюну эч окшошпой жатат. Эми гана мыкты пас бул жерде. Ой, Азамат Жаманкулов. Маалымат, маданият, спорт жана жаштар саясатынын министри. Бул жерде топ оюн сызыгынан чыгып өттү. Топ менен дарыгерлер командасы болду. Мирлан Кубанычбековго кайрадан пас чыккан. Вячеслав Пакты жазгырып өтүп турган болсо, алдыда бир гана дарбазачы гана бар болчу. Мынасага дарбазачы дагы талаа үстүнө чыкты жана гол! Азамат Асхат Рысов дарыгерлер командасынын оюнчусу. Биздин турнирде дагы дарбазачы бомбардир дагы бар десек дагы болот. Кайрадан мыкты ачылып берген, бирок дарбаза намысы дарбаза бош калтырган болчу. Азамат Рысовдун катасынан Вячеслав Пак пайдаланып кетти. Жана мамлекеттик кызматкерлер биринчи голун киргизди. Финалдык кычкырык жана дарыгерлерди куттуктайбыз. Ал келечек кубогунун финалына жолдомо алган алгачкы команда. Мындай спортты сүйгөн дарыгерлер бар бизде, демек
özlörün jumuşundagı mыкты dengelde biletli bir şey. Жүректің алмас бар